Акыркы кездерде дүйнөдө болуп жаткан жагдайдан улам жерлерде жана социалдык тармактарда элди сестенткен айрым такталбаган маалыматтар таркалууда. Буга байланыштуу атайын мыйзамдар кабыл алынганы менен ушак айыңдардын учу үзүлбөй келет. Алсак айрым район шаарларда ар кандай божомолдор чыгып жатат. Мындай жалган маалымат Кадамжай районунда да таркаган. Кадамжай райондук аймактык ооруканасынын башчысы бул маалыматтын төгүн экенин төмөнкүчө тастыктайт. Кичээки 3 апрель күнү таркатылган соцсеттерден таркатылып аткан маалыматта элибиздин тургундары, шаарыбыздын атап айтканда Кадамжай шаарынын обсерваториясына башка райондордон ушул коронавирус илдетин жуктуруп келип биздин шаарыбызды булгап атат, шаарыбызда көзөмөлдө турат, тагыраагы шаарыбызга, базарларга обсерваториядан чыгып өздөрүнүн тартиптерин сактап айтат деген мааниде жазылган экен. Мен ушул райондун аймактык оорукананын башкы дарыгери катары айтып кетким келет. Бул жерде биз обсерватория, изоляция жана хоспитал деп туруп бөлгөнбүз. Бул жерде обсерваторияда жалаң гана ошол биздин границага келген адамдарды 3 күндүк көзөмөлгө алып, буларды текшерип, эсли күмөндүү болсо бизге бейтапканага изоляцияга алуу милдеттенилген. Бул жерде обсерваторияда эч кандай ичинде жаткан жарандар сыртка чыгып, базарларга чыгып аралап жүргөн жери жок. Себеби биз так айта алабыз, бул жерде райондук ички иштер башкармалыгынан күзөткө бизге кызматкерлер келип жардам берип атат. Андан сырткары биздин бул жерде аймактык оорукананын коллегаларыбыздан 6 кызматкер эмгектенип атат. Обсервацияга алынган жарандар атайын даярдалган жайларга жаткырылууда. Айрым жергиликтүү жашоочулар мындай ушактардан улам чын төгүнүн билүү үчүн атайын кабар алганы келгенин айтышат. Илдетке байланыштуу биздин Кадамжай районунун Кадамжай шаарында негизинен ар түрдүү ушак имиштер, башкалар таркап аткандыгынан мен өзүм көзүм менен обсервацияда жаткан адамдардан кабар алганы келдим. Бул жерге кабар алганы келгенде бардыгы жок. Жакшы элдегидей айтып аткандай обсервацияда жаткандар көчөдө, базарларда аралап жүргөндөрү жок. Бул жерде 2 милиционер жана мед кызматкерлер карап отурушат экен. Обсервацияга жаткызууга жай болбогондугунан Кадамжайга алып келип жаткызыптыр деген сөздөр таркап кеткен экен. Ошонун аркасынан келип отурам. Бирок бул жерде көрсөк биздин өзүбүздүн райондун тургундары экен. Россия Федерациясынан келишкен экен. Буларды контролдук немеде обсервацияда кармап турушат. Анализдери чыккан анан кийин буларды бардыгын үйлөргө Кудай буйрса жакын күндөрдө кое беришет. Ошону өз көзүм менен көрүп, мына элди провокацияга алдырбастан, жалган ушактарды, башкаларды таратпастан тынч гана мамлекетке жана медицина кызматкерлериге өз тагдырыбызды тапшырууну мен сунуштайм. Учурда бактыга жараша Кадамжай районунун аймагында бул илдетке чалдыккан жарандар жок. Коронавирустан оолак болуу үчүн зарыл шарттардын баары көрүлүп жатат. Ошондой эле район аймагында азык-түлүккө болгон тартыштык да жок дейт район акими. Провокациялык маалыматтардын күч алганынан улам Кадамжай районунун акими да район элине официалдуу билдирүү жасады. Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, урматтуу коноктор, мен Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан сиздерге официалдык түрдө кайрыламын. Азыркы күндө Кадамжай районунун аймагында коронавирус илдетинен чалдыккан эч бир жараныбыз жок. Кээ бир массалык маалымат каражаттарында ар түрдүү маалыматтарды таркатып атат. Мен сиздерден сураныч менен сиздерге кайрылат элем. Ошондой жалган маалыматтарга эч кандай көңүл бөлбөңүздөр. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, республиканын аймагында коронавирус илдетин алдын алуу боюнча штабтар жерлерде кечеси күндүз иштеп атат. Бизде да райондун аймагында сырттан келген жарандарды обсервацияга киргизип, өз убагында ошолорду медициналык көзөмөлдөн өткөрүп, 3 маал ысык тамагын берилип атат. Бүт ушу саламаттыкты сактоо министрлигинин көрсөтмөлөрү негизинде иштер жүрүп жатат. Мен ушул убакыттан дагы пайдаланып сиздерге айтайын дегеним. Мына элибизде Кудайга шүгүр азыр тамак аш жетерлик, баалары болсо туруктуу, керектүү медикаменттер менен ушу санитардык карантиндик постто турган кызматкерлерибизди бүт керектүү жабдыктар менен жабдылган. Райондун аймагында азыркы күндө эч кандай бир көйгөйлөр жок. Колдон келишинче элибизге түшүндүрүп айтып атабыз. Ушу көчөгө азыраак чыгып, бет каптарды кийип, ушу элдерди чогултпай,
ушу жерлерде отуруп турсаңыздар. Облустун башка аймактарында да бул сыяктуу ушак айыңдар менен элди дүрбөткөн учурлар ак ниет адамдын колунан келбейт. Андыктан баарыңыздарды ак ниеттүүлүккө, ынтымак, биримдикке жана сабырдуулукка чакырабыз. Канышай Ашимова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары.